Саламатсызбы? Келиңиз өзүңүз жөнүндө тааныштырып, анан бир кыскача маалымат берип койсоңуз, э? Саламатсыздар. Менин аты жөнүм Нурбек Талас. Талас областына караштуу Кара-Бор районунун Алмай айылынын тургуну болом. 2021-жылы май айында ушу Келечек корпоративный клуб ушу жака жазылгам. Жазылып. Андай. Ошол азыр Очередке тургансыз, э? Очередке тургам. Келечек Турак-жай кооперативине очередке турдуңуз, бирок ошол эле убакта сиз катталгандан кийинки бир убактарда баягы өзүңүз көргөндөй бир аз өйдө нерселер болду. Ошол убакта сизде кандай бир коркуу сезим болду же биз жок Келечек Турак-жай кооперативинен үй алабыз деген бир чечимге келип туруп алдыңыздарбы? Ушул жөнүндө бир кыскача айтып кетсеңиз. Андай коркунуч сезимдер болду негизи, жана ыксан эмелер чыкканда. Биздики кетпейт болду экен деген эмелер болуп, акчаны кайра алып отурганда ойлор келди, ушинтип ар кандай ойлор келди. Бул бизге калып ушул күткөнгө ким түрткү болду? Өзүңүзбү же үй бүлөңүзбү? Күткөнгө өзүм эле түрткү болдум, өзүңүз чечтиңиз, жүрөгүңүз менен. Жакшы. Азыркы убакта сиз ушул Келечек Турак-жай кооперативине канча сумма менен катталдыңыз? Азыркы убакта алган үйүңүз ошол суммада ала алдыңызбы же коштуңузбу? Өзүм башында негизи 2 миллионго катталгам. Азыр деген уже акча жетпей калганга байланыштуу мен өзүм дагы коштуңуз, анан өзүңүз ойлогон бир үйдү алдыңыз, э? Жакшы. Келечек Турак-жай кооперативин негизи баягы бул жака катталардын алдында сиз кайсыл жактан, мындайча айтканда, кайсыл сайттан көрдүңүзбү же бирөөдөн уктуңузбу же туугандарыңыз үй алды беле? Кантип келип калгансыз бул жака? Бул жака жумуштан ушундай адамдар келип жана эмне чыктап кеткен. Ошол чыктап кеткен, анан окуп бир кызыккан. Анан үйгө бардым, апам да ушул жака жазылалы дегенден анан ойлонуп көрүп. Сиз ушул үй алганга чейин канча жыл квартирант болуп акча төлөдүңүз? Үй алганга чейин 2015-жылдан бери квартирант болуп келгенсиз, э? Ай сайын жетип. Азыр сүйүнүп бир үй бүлөңүз менен аябай кубанычтуу бир жакшы күндөр болуп атыптыр. Мисалы сиз ушул очередиңиз келди деген убакта сизде кандай бир өзүңүз телефондон чалышты да бул жактан, э? Ошол убакта кандай бир ичиңизде кандай уйгу туюу бир сезим болду? Кандай сезим болду? Сезимдер болду негизи, анан ушул очередине келди деген ошол маалда ичимен бир акырча болуп сүйүндүңүз, э? Бул күтүп жүргөнсүз. Жакшы. 2 жылдан бери күтүп жүргөнүм мен. Жакшы. Бирок сиз ушул үйгө очередке тургандан кийин бир көздөгөн үйүңүз болду беле? Көздөп жүргөн, мен ушул үйдү алсамбы деген бир. Бир-эки үйлөр болгон, анан кийинче уже акчага жетпей калган байланыштуу ала албай калдым. Ала албай калдыңыз. Бирок үйдү мисалы очередиңиз келди дегенден кийин үйдү табуу сиз үчүн кыйын болдубу же оор болдубу? Кыйын деле болгон жок. Очеред келгенден кийин үйдү бат эле табасыз, э? Бат эле таптыңыз. Бияктан да